боюнча сериялар. Комплекстүү кам көрүү дегенди ким кандай түшүнөт? Аялдардан, кыздардан. Комплекстүү кам көрүү деген эмне? Толугу менен кам көрүү. Биз көп аялдардан байкайбыз, бир кремди коюп алат, аны күндүз деле кое берет, түндөс деле кое берет. Же болбосо кремин башка жерден алат, молочко тониген башка жерден алат, аралаштырып кое берет. Анан аягында айтат, Oriflame креми начар экен, мага эч кандай таасир бербейт. Ошо сен айткан эле кремди коюп аттым эле, эч кандай нерсе болгон жок деп. Эмне себептен себеби комплекстүү кам көрүү жок да. Бардык нерсе комплекстүү түрдө болуш керек. Ушул жерде вот могул жерде карасаңыздар, бул китепте, журналда эң сонун подсказка бар. Кандай подсказка? Биринчиси жашка карата. Сиздин таанышыңыз же болбосо сиз өзүңүзгө тандап аткан болсоңуз, кайсы жаштасыз? 25 жаш, 35 жаш, 40 жаш, 50 жаш, кайсы возрастка кайсын сунуштасак болот. Андан кийин кайсы проблеманы чечет? Мисалы 25 жаштыкы биринчи пайда болуп аткан курактык өзгөрүүлөр. А биринчи кандай курактык өзгөрүүлөр пайда болот териде? Мимические морщины, сүйлөгөнүбүздө, күлгөнүбүздө көздүн тегерегинен билинип калат, анан жөн турсак билинбейт. Теринин нымдуулугу азая баштайт, кургай баштайт. Мурда терим андай эмес болчу, азыр болсо аябай кургап кетип атат. Азыр турпак түскө окшошуп атат деп айтышат. Вот ушундай признактар болот. Андан кийин 35 жаштын өзүнүн проблемалары, эмне жумуш аткарат, эмне кызмат аткарат. Мага могул таблицанын неси жагат, эмне жумуш аткарат, кайсы набор зрительно да тандап алыш үчүн. Ушул жашта териде кандай проблемалар болот, саналуу бул жерде да. Эгерде сиз ушул проблеманы жаттап алып, 25 жаштагы клиентиңизге айтсаңыз, ал айтат да, сен көзүң ачык, бул каяктан билип алдың, менин терим акыбалын дейт. А сиз болгону бул жерден окуп алдыңыз да. Эмне результат көргөзөт? Комплекстүү колдонгондон кийин кандай результат болот териде? И эмне составы бар? Курамына эмнелер кошулган? Эмне себептен бырышты жазат? Кантип жазат да? Курамын бул жерге жазып койгон. И пробниктерин заказ жасап, биринчи колдонуп көрсө болот. Эгерде сомневаться этип атса, күмөн санап атса, пожалуйста, биринчи пробнигин колдонуп көрсүн, анан кийин кремдин өзүн заказ жасап алса болот. 35 жаш. 35 жаштагы продукция бул экологен. Биздин эң сүйүктүү серияларыбыздын бири, биринчи ушул комплексный болуп чыккан. Негизи кремдерди алып, Oriflame'дин кремдерин колдонгондон кийин кедей болуп кеткен адамдарды көрө элек. Акчасына келгенде көп адамдар биринчи ошол акчаны жумшаса эле ачка калчудай реакция жасашат да, мамиле жасашат да. Ой, койчу ушунча сом, андан көрө мен 2 ай продукта кылып жашап алганым жакшы, 2 айлык проезд алып алганым жакшы дешет да. Но на самом деле кремдерди алып мен чынында кедей болуп кеткен адамдарды көрө элекмин. Мен сулуу болуп аткан адамдарды көрүп атам, акчасы көбөйүп аткан адамдарды көрүп атам, и окружениясындагы сулуулап аткан адамдарды көрүп атам. Бир мисал келтирейин, ушул экологен набор боюнча мен Кыргызстанда командамда 18% эже бар, 44 жаштагы аял. 18%-тин кирешеси примерно 15-20 миң сом команданын түзүлүшүнө карата. Анан ошол эже базарда эле соода кылган аял. Жайма базар, ошто ким билсе, билишет. Жайма базарда өтө деле ашып аткан акча жок. Күнүмдүк тиричиликке зорго чыгат ал базардачы акча. Анан менин консультантыман сурап калат да, ушундай кремиңер бар экен, экологен, күндүзгүсүн алып келип бер мага. И менин консультантым айтат, эже алсаңыз набор менен алыңыз. Кремдин өзүн мен сизге сатпайм. Себеби өзүн сатсам, сиз таасир көрбөйсүз дагы, мени дагы жаман көрөсүз, анан Oriflame'ди дагы жаман көрөсүз деп түшүндүрүп, каталогду таштап кетип калат. Анан баягы эже айтат, ойлонуп отуруп, чында эле бир чыдап алып алсам окшойт деп, анан заказ жасадым дейт. Заказ жасап, акчасын төлөп алып, заказым келги жетти, ичим иттирмады дейт да. 5 миңге ушуну алып алдым. Биздин кыргыздын аял 5 миңге бетине чаптап үйрөнгөн эмес да. Сулуулук үчүн кам көрүп үйрөнгөн эмес, косметикага өзүнчө акча болуп үйрөнгөн эмес. Биз идишке акча бөлөбүз, төшөккө акча бөлөбүз, башка нерсеге акча бөлөбүз, мейманга акча бөлөбүз да. Но өзүбүзгө келгенде аяй беребиз. Ошентип анан бир жумадан кийин биз 5 күндө келет бизде заказ. 5 күндө заказымды алдым дейт. Колдона баштагандан кийин 3 күндө сүйүнө баштадым кайра.
жакшы эле алып алган турбаймынбы, жакшы эле чыдап алып алыптырмын дей баштадым дейт да. Андан кийин 10 күндөн кийин менин тааныштарым байкай башташты дейт. Тегерегимдеги тааныштарым, сен териң эле болуп кетип атат, башкача эле болуп кетип атасың го, эмне коюп атасың деп сурай башташты дейт да. Биринчи жазылган консультанты коллегасы болгон. Базарда чогуу соода кылган коллегасы тоже эмне заказ кылган? Экологен. Андан кийинки жазылган, андан көп өтпөй эле дагы бир тууганы жазылды, 49 жаштагы аял. Ал мезгилде Ultimate Lift бар беле, жок беле, но ал экологен колдонгон үчүн ал эмнени заказ жасады? Тоже экологен. Андан кийин акесинин 83-жылкы кызы жазылып заказ жасады. Эмнени? Экологен. Вся ее команда экологен менен түзүлгөн да. Ошон үчүн тез аралыкта 18%ке чыкты. Командасы азыр аябай жакшы иштеп атышат. Бардыгы кирешет, таап атышат. Косметикасынын акчасын давно кайра чыгарып алышкан. Дагы кошумча акча таап атышат. Кечегинде айтып атат, ноябрь, декабрь ичинде тапкан акчам 35 000 болду дейт. Счету ачылып элек. Счетун ачып элек туруп ошончо акча таптым деп атат да. Просто хорошо продает, продукцияны жакшы айтып берет да. То есть бул жерде мен эмнени айткым келип атат, что сулуулук кылганча эле, өзүбүзгө сулуулук тартуулаганча эле бизнес дагы курсак болот, акчабызды дагы көбөйтсөк болот да. Андан кийин Ultimate Lift набор бул 40 жаштан жогорулар үчүн. Бул жерде айтып атат, кандай проблемалар бар 40 жашта. Обвисание кожи, то есть тери салаңдай баштайт. Могу жердеги абалдар бузулуп, ылдыйлап, кырынан карасаң мындай түшүп, ушундай боло баштайт да. Тери былбырай баштайт, өзүнүн серпилгичтигин жогото баштайт. Бул кремдердин негизги аткара турган кызматы Ultimate Lift'ин восстанавливает упругость кожи, то есть теринин серпилгичтигин калыбына келтирет. И ушул боюнча дагы бир мисал, Куршатта жашаган эже, 60 жаштардагы аял, балдары өтүк алып алыңыз апа деп акча салса, крем заказ жасап алган да. Эмнени түшүнсө болот будан? Аялдарга не всегда өтүк важно. Балдар ойлогондой, апам карып калды, аякта кремди колдонмок эле дешкен да. Аял 60ка чыкса дагы аял боюнча кала берет. Поэтому 60 жаштагы апаңар болсо дагы 8 март келет. Подарок жасагыла. Тем более азыр коробочный упаковкада чыгып калат, эң сонундай. И бунун составындагы негизги формула Аспарталифт деген запатентованная формула. Запатентованный деген сөз башка кремдерде жок. Только ушул кремде гана болот да, патенттелген бул. Автордук укугу бар компаниянын. И ал Аспарталифт биздин терибизде фибробласты деген клеткалар болот да. Ал фибробласттар биздин жаштыкка жооп берген эластин, коллаген деген белокторду бөлүп чыгарат. 20-25 жашта, 25 дагы эмес, 20-18 жаштарда фибробласттар аябай активно иштешет. Эластин, коллаген дегендерди көп бөлүп чыгарышат. Бирок териге аз эле керек болот да. 40 жашта уже аз бөлүп чыгарып калат, фибробласттар жалкоолонуп калат, карыйт алар дагы. И коллаген, эластинди аз бөлүп чыгарат да. Тери көп талап кылат уже. Бунун составындагы Аспарталифт деген формула именно ошо теридеги коллаген, фибробласттарды жашартат, фибробласттарды кайра активный иштегенге түртөт. И за счет этого коллаген, эластиндер көп бөлүнүп чыгат дагы, тери жашарат. Кээ мисалы, кээ клиенттер ушундай болот да, ушинтип түшүндүрүп берсең анан алышат. Сонунда дей берсең албайт кээбиркилер. Мен мисалы ошондой клиент болгом. Ошон үчүн консультанттарыма да кайра ушинтип айтып берем да. Мага ушинтип айтып бербесе, мага канааттанбайт болчумун да. Сиздерге дагы возможно ушундай клиент жолугуп калышы мүмкүн. Анан эң сонун толуктоо болду бул каталогдо жаңылык. 50 жаштагы клиенттер аябай күтүп атышкан. Бул жаңы серия Time Restore. 50 жаштагы аялдар үчүн для зрелой кожи. Зрелый кожада көбүрөөк артыкчылыктар, проблемалар бул бырыш терең болуп калат. Андан кийин пигментные пятна пайда боло баштайт. Возрастные курактык дактар пайда боло баштайт да. Ага мисалы защита осветления крем анча жакшы жардам бере албайт. Күчтүүлүк алсыздык кылат да. И ошого бул серияны сунуштасаңыздар болот. Бул сериянын негизги курамы генистеин сои. Соянын генистеини. Бул дагы запатентованный формула. Бул дагы именно жаштыкка жооп берген клеткаларды жашартат. За счет этого тери омоложение жүрөт.
Бул жерде болсо вот журналдын өзүндө дагы жазылган 4 этап. Бетти күтүүнүн 4 этабы. Ар бир нерсе өзүнө грамотный подходду талап кылат. Эгерде биз кийинип атканда дагы грамотно түсүнө түстү кийимге кийимди тандап кийбесек, эмне болуп калат? Биздин күлкүлүү көрүнүп калабыз, мындай карагандачы. Кудо ошол сыяктуу эле бетке уход жасап атканда дагы сабаттуулукту талап кылат да. Сабаттуулук кам көрүү бул 4 этаптан турат. Тазалоо, тазалоонун ичинде бул молочко, тоник, андан кийин базовый уход, активатор, сыворотка, а потом базовый уход. Базовый уходдун ичинде дневной крем, ночной крем, анан көздүн тегерегине койгон крем. Бул жакта чыгып атабы? 4 этапты эле көргөзбөгү. Вот активаторы. Активаторлар булар сыворотка. Мына комплекстин ичинде мына узунча дозатору менен турбайбы? Вот ушундай сывороткалар көпчүлүк ушуну сурашат. Эмне үчүн керек сыворотка, эмне үчүн активатор керек деп сурашат да. Вообще сыворотка, капсула, эликсир ушулардын баардыгы активатор болуп эсептелет. Анан активатордун негизги кызматы кремдин эффектин күчөтөт. Кремди жакшыраак иштегенге шарт түзүп берет. Ошол негизги кызматы. Анан бир гана нерсе, мына экологенди колдонуп атканда кээ бир клиенттерде, баарында эле эмес, кээ бир терилерде мындай кызарып атат, анан териме майда кызыл чыгып атат дегендер болуп калат. Ошондой учурда, например, я советую активаторду кое тур дейм да. Бир жумадай кое тур же 2-3 күн кое тур, тери привыкать эткенден кийин анан активаторду кайра кое бересиз депчи. Анан негизги уход дневной крем, ночной крем. Ушуну түшүндүрүш бир аз кыйыныраак болот. Биздин аялдарга бир эле крем алып кое берейинчи дейт. Себеби эмне үчүн 2 түрдүү крем? Компания эптеп эле көп сатыштын максатында эмес. Просто биздин тери күндүзү башкача функционировать этет, кечинде башкача функционировать этет да. Күндүзгү кремдин негизги кызматы нымдуулук берип турат териге, коргоп турат. Түнкү кремдин негизги кызматы азыктандырат, калыбына келтирет. Калыбына келтирүү деген вот мектепте кимдин эсинде бар регенерация деген процесс. Сөл жыланды кесип койсоң, эмне болот? Өлбөйт, кайра сөл жылан чыгат. Кескелдиктин куйругун кесип койсоң, кайрачы регенерация процесс да. Биздин организмде да бар да ушундай, колубузду кесип алсак, кайра жанданат да. Ошол сыяктуу эле вот регенерация процесс бизде түндө жакшы жүрөт. А эгерде биз түнү териге керектүү азык затты берип туруп, анан уктай турган болсок, териде жаңы здоровый жакшы клеткалар пайда болот да. Поэтому кожа сияет. Особенно 25 жаштан өткөндөн кийин түнкү кремди койбосоң, сразу эле билинип калат. Вот көптөн бери иштеп жүргөн консультанттар байкап калабыз да. Түнкү кремди койбосо, сразу билип коесуң. Аялдар 3 түрдүү болот. Өзүн караган аялдар болот, туура караган. Өзүн туура эмес караган аялдар болот, аракет кылат, бирок туура эмес карайт. Өзүн вообще карабаган аялдар болот. Эми өзүңүзгө вопрос бериңиз, сиз кайсынысына киресиз? И кайсынысына киргиңиз келет негизи? Да? Кейки. Болду ушуну? Бул негизги базовый уходдор болду. Анан возраст жагынан бир нерсени айтып коеюн дегеним, паспортун карап тура бербегиле. Сиз 39 жашта экенсиз, мына 1 жылдан кийин колдонобуз депчи. Бул паспорттагы возрастына эмес, теринин возрастына карашыбыз керек да. Мисалы, менин опытымда экологен серияны 28 жаштагы келинге сунуштагам. Почему? Потому что терисинде буручтар көп экен. Причем выраженный буручтар бар экен да, көрүнүп турган эле, мимический эмес. Ошондо биз ушул серияны сунуштадык. Айттым, что да, сенин возрастыңа туура келбейт, но териде буручтар турат. Биз биринчи ушуну колдонуп буручту жазып алайлы, андан кийин сенин өзүңүн возрастыңа туура келген серияга өтүп алабыз кайра. То есть сиздер дагы ошондой кылып сунуштасаңыздар болот. Анан эгерде биз ушул серияларды грамотно подход жасап, жакшы сунуштай турган болсок, биз Oriflame'дин имиджин көтөрөбүз. Oriflame негизги это шведская компания, это натуральная продукция. Негизи аябай мындай имиджи жогору компания да. Кээ бир туура билбеген консультанттар имиджин түшүрүп алышы мүмкүн Oriflame. Эгерде биз баарыбыз чогуу чаран ушундай кылып туура сунуштап, грамотно иштеше турган болсок, бизнесибиз дагы жакшы өнүгөт, стабильный өнүгөт. Бирде бар, бирде жок эмес, стабильный акча таап турабыз. И плюс өзүбүздүн дагы анан Oriflame'дин дагы имиджин көтөрө алабыз. Ким комплексный уход жасайт азыркы учурда терисине? Аз. Вот давайте кийинки жолку жолугушууда мисалы ким дегенде
баарыбыз көтөрөйлүк. Вот ушул жерде эле канча клиенттер отурасыздар уже. Убакыт жагынан алганда эртең менен 2 минута, кечинде 2 минута убакыт кетет. 24 сааттан для себя любимый 4 минут убакыт жалко эмеспи? Жалко эмес, да? Анан кээ бир аялдарга сунуштасаң мынтет, мен күйөөмө айтып көрөйүн дейт дагы, анан күйөөмө айтсам, сен мага ушуунча эле жагасың деп койду. Калп айтат, жалган айтат, андай эмес. Акчаны бербеш үчүн ошентип кое берди, өзү сулууларды карап атат мынтип. Мен дагы ошондой нерсени байкаганда мен Oriflame'ге келип өзүм карай баштагам. Карасам күйөөм телевизордон сулууларды карап атат, көчөдөн сулууларды карап атат. Эркектен да бар берчи. Аны мен көзүн жаап жүрмөк белем ар жерде. Андан көрө мен сулуу болуп алсам, башканы карабай калат. Сулуулукка көнүп калат да көзүчү. Эгерде эркектин көзү кичине психологияга байланышкан болсо, эркектин көзү сулуулукка көнгөн болсо, үйдө постоянно сулуулукту көрсө, жанында постоянно сулуу аялы жүргөнүн көрсө, башка сулуулук аны тартпайт да. Уже көзү көнүп калат, ага көнүш болуп калат. А эгерде жанында дайым хуник жүргөн, неухоженный жүргөн аялды көрсө, башка сулууну көрсө эксклюзив көрүнө берет да. Ошону карагысы келип, ошону иштегиси келе берет да. Поэтому бул не только биздин өзүбүздүн сулуулугубуз, но и семьябызды бекемдегенге дагы жардам берет. Ким семьясынын бекем болушун каалайт? Ким күйөөсү менен өмүр бою жашашын каалайт? Пожалуйста, умпот жасаңыздар. Негизи бир эле мындай сыланып сыйпанганга эле эмес бул. Негизи бардык жашообуздун бекем болушуна дагы таасири чоң да. Анан самооценкасы да көтөрүлөт аялдын. Өзүңүздү деле элестетип көрүңүз, уход жасай электе кандай сезет элеңиз өзүңүздү. Анан уход жасай баштагандан кийин кандай сезип калдыңыз? Самооценка көтөрүлөт. Самооценка көтөрүлгөндөн кийин бардык иш оңой жүрүшө баштайт. Бул жагы дагы бар. Анан дагы бир нерсеси, кечээинде көптөн бери көрүшпөгөн аяшым менен телефондон, WhatsApp'тан жазышып калып атабыз. Каякта иштеп атасың дейт. Oriflame'де десем, жасан эле жүрөт экенсиң да дейт. Мен күлдүм, ооба, жасан эле жүрсөң акча төлөй берет экен, анан ошого жасанып атам. Десем, ондо кандай экен деп сурап атат да, кайрачы, понимаете? То есть бардыгы айланып келип, если с умом пайдалансак, акыл менен пайдалансак, биздин бизнестин өсүшүнө алып келет. Баарыңыздарга сулуулук каалайм. Ар дайым сулуу болуңуздар, териңиздер нурданып турсун, көңүлүңүздөр ачык болсун.